Кел чай шелесiri долбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен жана экинчи бөлүгүбүздү салт боюнча өзүбүз эфирибиздин алкагында биз өзгөчө коногубуз менен тааныштырмакчыбыз. Жана бүгүнкү коногубуз чындыгында эле кызыктуу жана өзгөчө болмокчу. Анткени коногубуз бир гана музыкалык аспапка эмес, бир нече музыкалык аспаптарды ойнойт. Бүгүнкү биздин студиябызда музыкант мырзабыз Айдин Кылычбеков. Кутмандаңыз менен Айдин, кош келиңиз. Жана биринчи кезекте биздин телекөрүүчүлөр менен таанышып алуу үчүн өзүңүз тууралуу кыскача маалымат айта кетиңизчи. Өзүм жөнүндө мен Кеминден түпкү жерим Кеминден болот. Бирок шаарда чоңоюп өскөм. Азыркы учурда консерваторияда окуп жатам. Ошо. Жана эгерде биздин телекөрүүчүлөр байкап турса, студиябыз бир нече музыкалык аспаптарды, сиз өзүңүз келгенде эле мени дароо эле таң калтырдыңыз. Бир нече музыкалык аспаптарды чыгарып, жана биринчи эле суроо ушунун баарында ойнойсузбу деген суроо болуп жатты. Ар бир жылы, ар бир бөлүмгө убакыт бөлүп, ар бир аспапты ошо үйрөнүп келе жатам. Азыр дагы эле ошол өздөштүрүп, дагы жаңы аспаптарды үйрөнүп жатам. Айдин, учурда канча жаштасыз жана канча жашыңыздан баштап деги эле музыкага умтулдуңуз? Мен азыр учурда 18 жаштамын, жакын арада 19го толом. Музыка келгеним бул 7 жаштан го дейм. Бирок мен өзүм ошо кичинекейимде музыканттардын арасында төрөлүп калып турмун. Ошо. Ата энеңиз музыкант? Мен ошондо мындайча айтып көргөндө 4-чү поколение болуп калат. Эң соң 4-чү муун экенсиз. Жана эң эле биринчи кайсыл музыкалык аспапты ойноп баштадыңыз? Эң биринчи музыкалык аспабым бул фортепиано болчу. Фортепианодан баштап, анткени негизи эле атам ошо саксофонист кылам деп, ошо Мукаш Абдраев атында музыкалык орто мектеп интернатында алып барган. Айга алып барып саксофонго тапшырайын дегенде, ал учурда саксофон бөлүм жок болчу. Андан кийин ошо биздин директорубуз колумду карап туруп, колдору узун экен, пианист деп туруп, пианистке алып кеткен. Ошо андан кийин ошо которулуп кеттим. Мен да байкашым боюнча ошол музыкалык колледж болобу, институт болобу, ал жакка тапшыруу учурунда биринчи кезекте колдорду карап, анан саксофонду ойноп алабы, фортепианоду ойноп алабы, же виолончельди ойноп алабы деп ар бир бөлүмгө өздөрү бөлүп коюшат. Албетте. Анткени мисалы ошо слухуна да текшерет да, анткени мисалы жана ошо фортепиано, скрипкага негизи слухтары күчтүүлөрдү алат да. Ошондой. Кийин уже бир аз слабыраак болуп баштаса, уже там духовой аспаптарга бөлүп баштайт. Эң ошо кыйын аспаптардан ошо биринчи бул фортепиано менен скрипка деп эсептелет да. Эмнегедир мен саксофон деп ойлочумун. Жок, просто мисалы скрипкада мындай кыйын да, ойногон кыйын да. Бирок антип баарына караштырып келгенде, ар бир аспап өзүнүн кыйынчылыктары бар да. Мен ошо каршымда, мисалы, бул аспап жеңилирээк будан деп бөлгөн менин оюмча туура эмес го дейм да. Ар бир аспаптын өзүнүн кыйынчылыктары бар да. Бирок учурда эң негизги сиздин аспабыңыз бул саксофон. Саксофон. Жана сиз айта кетиңизчи, саксофондон тышкары дагы кайсы музыкалык аспаптарды ойнойсуз? Биздин байкашыбыз боюнча бул жакта флейта, чопочор, ууз комуз дагы бар экен. Биздин телекөрүүчүлөргө анда чыгарып байкасып көргөзүп коебуз. Сиз болсо айтып бериңиз бизге. Баарын айтып отурсак эфир бүтүп калат го. Айтып бере бериңиз. Мисалы, фортепианода прям мындай кенен не владею, но жакын арада ошого көбүрөөк убакыт бөлүп, ошого аракет кылып отурам азыр. Андан кийин буга чейин кларнетте ойноп көргөм. Ойноп көргөнгө киреби 5 жыл билбейм, ар ким ар кандай. 5 жыл албетте бул чоң убакыт. Ошо кларнет ойногом. Андан кийин комузду өздөштүрүп отурам азыр. Кылгыяк,
азыр баары телекөрүүчүлөр көрүп, ай жаман мактап атат го дейт го дейт. Жок, чындыгында эле бул таң калыштуу. Анткени мисал келтирсек, музыканттардын арасында бир гана саксофондо ойногон музыкантты тааныймын, бир гана фортепиано ойногон, бир нече музыкалык аспаптарга ээ учурда мен дагы байкап көргөн эмесмин. Жана биздин стөлүбүздүн үстүндө 1 2 3 4 5 6 7 ушу аспап бар экен үйлөмө. Жана бул аспаптардын арасында эмнегедир мен бир эле флейтаны көрүп жатам. Бул аспаптар менин билишим боюнча ар бирөөнүн өз аты да бар. Ооба, албетте ар бирөөнүн аты бар. Мисалы айта берсек, бул чопочор, баары эле билет го дейм. Чоподон жазалат. Бул сиз флейта деп айтып жатканыңыз, бул биздин национальный духовой үйлөмө аспабыбыз, сыбызгы деп аталат. Сыбызгы. Андан кийин бул чоң азыр. Сиз азыр ар бирөөнү айтып берип жатканда кыскача мындай ойноп кетпейсизби? Кыскача. Чопочор мисалы кантип ойнойт, кандай үнү чыгат экен деген. Мисалы ушундай кыскача мындай. Ооба. Сыбызгы. Сыбызгы. Эң Бул сонун. сыбызгынын үнү. Андан кийин биздики так. Бул ышкырык деп аталат. Эң сонун. Бул ошон эле чоңу, бул жезнай. Экотен жезнайдан жазалат. Бул ошо өйдөңкү октавадан ойнолот. Бул болсо ылдыйраак. Ушул жезнай экөөдөн жазылган атайын сизге жасап арналган аспаптарбы же өзүңүз Баса ушуну белгилеп кетейин. Бизде ушу канча жылдан бери унутулуп калган да бул аспап чыкылымдардан бери. Анан ошо биздин Нурлан Ишанов деген агайыбыз, устатыбыз, бул ошо чордун атасы да болуп калды го дейм. Негизи эле фольклордун атасы го деп калдым да. Анткени ошо бул биз канчанчы жылы 2018 го дейм. Ушуну кайрадан жана Манас эпосунан изилдеп, бүт окуп чыгып, кайрадан жазап кайрадан элге таанытайын деп жатат да азырынча. Ошо бул кээ бир эле музыканттарда эле бар да ушу. Анткени бизди концертке чакырып, ошо мына силерге аспап, ушу мен ойноп бергиле деп, анан ошойдон бизге белек катары калып калган. Дароо эле биздин кийинки аспабыбызга өтүп кетели. Дароо эле кийинки аспабыбыз так. Чордун атасы болот го деп койдум ошо. Так. Айтып бериңиз. Бул аты чогойно. Чогойнонун да тондорго бөлүнөт. Бул ми чогойно деп аталат. Бул ошол жана Манас эпосунда жанагындай кайгылуу нерселерди үзүндөп ойноп берет го дейм да.
баспабы экен, сени башка бир жерге алып кетип жаткандай эле, транска кирип кеткендей эле ушундай сезимдерге алып келет экен. Дагы анын баласы десек болот го дейм. Бул баласы болуп калат го дейм да. Бул тондо ре чогойно деп аталат. Бул да бир кооз үнү менен айырмаланат. Мисалы бул хроматизм кетсе, чоң ойнодо 5-6 көзөнөктүү болот. Анан ошо канчалык катуу үйлөгөндө ошо октаваларга секирип кете берет. Жана алардын жайгалышы дагы ар жерлерде экен. Бул дагы музыканы өзгөчө ушул үнгө ээ дагы бул жактагы көз каранды десек болот, Жакшы, жана музыкалык аспаптарыбыз, улуттук музыкалык аспаптарыбыз муну менен түгөнбөйт. Бул жакта мен ооз комузду көрүп жатам. Ооз комуз. Рахмат. Эмесе акыркы биздин музыкалык аспабыбыз калды. Улуттук аспаптардан албетте. Бул жыгач ооз комуз деп аталат. Эң сонун. Чоң рахмат, Айдин мырза. Биздин телекөрүүчүлөр балким бул оңой эле деп ойлошу мүмкүн. Менин байкашым боюнча албетте ар бир сиз аспапка өзгөчө мамиле жасайт экенсиз. Өзгөчө мындайча айтканда биринчи кезекте бул жакта ооз менен иштөө деп ойлоймун. Анткени өзүңүз дагы демди чыгарганда да башкача бир чыгарат экенсиз. Айтып бериңизчи, ушул музыкалык аспаптарга ойногого канча убакыт кетти жана ар бир эле адам ушундай аспаптарды ойной алабы? Бул аспаптарга бөлгөн убактым, мен ошондо 6 классымда, мен вообще деги кантип чорго келип калдым элем. Мен атам ошо ордо сахнада иштеп калганда доол басчы болупчу. Андан кийин ошол жактан коллегасынан чоор алып калып, үйгө алып келип калат. Анан ошо чоорду алып, атам ошентип айтып берип калат да. Ойноп отуруп, ар кандай чыгармаларды ошо чоорго түшүрүп, ойноп, кыргыздын ырларын, күүлөрүн мындайча айтканда түшүрүп ойноп баштаганда, ошо бабама бирден чыгат го деп, анан ошо Жумабек Шариев атындагы номер 6 мектебине алып барган. Ошол жактан мен ошондо 5-6 классымда. Бир жок дегенде бир 3 жыл, 4 жыл кетти го дейм. Бул сыры бүтпөйт. Канчалык көп ойногон сайын дагы бир сырлары чыга берет да. Мындан тышкары сиз дагы кандай аспаптарды ойлойсуз? Фортепиано деп кеттиңиз, саксофон албетте. Саксофон, гитараны ойнойм. Азыр ошо Алаброва деген мектебинде ошо гитарадан сабак берем, саксофондон сабак берем, анан укулеле деген аспап бар. Кичинекей гитара десек болот. Кичинекей гитара. Андан кийин азыр ошо өздөштүргөн өзүм
бирок ошо такыр убакыт көп. Мисалы, көп аспапты ойногондо ар бир аспапка бирдей мамиле кылбай калат экенсиң да. Ошон үчүн мен мындай айтканда өзүнүн убакыты менен пайтап ар бир жылы ошондо бир аспапка бөлүп, ошондо мындай көбүрөөк ар бир аспаптын сырын билем го дейм да. Азыр мырза, бул тууралуу алдыда биз дагы талкуулайбыз. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер байкагандай эле биздин стөлүбүздө саксофон аспабы турат. Жана бул саксофон аспабында дагы Айдин мырза жандуу түрүндө дагы бизге чыгарма аткарып бермекчи. Азыр болсо бир аз тыныгуудан кийин өз маегибизди улантабыз. Эмесе биз өз эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Айдин Кылычбеков жана буга чейин биз сөзсүз түрдө саксофон тууралуу маек курабыз деп айтканбыз. Биринчи кезекте өз негизги аспабыңыз тууралуу айта кетиңиз. Саксофон сиз үчүн эмне биринчи кезекте, жана эгерде сыр болбосо, анын акча каражаты жана деги эле канча саксофонуңуз бар? Буга чейин 2 саксофон бар болчу. Бирөө булар да бөлүнөт, китайский, там оригинал, фирменный деген. Ошо 2 саксофон бар болчу. Анымды сатып, азыр жакын арада дагы саксофондор толукташ керек, анткени булар да бөлүнөт. Альт, тенор, сопрано, баритон деп. Мага мисалы сопрано, тенор дагы алсам, ошо жетиштүү 3 аспап. Саксофон тууралуу айта кетсем, бул өзү латундан жазалат. Басы деп калдыңыз, басы. Жакшы саксофон. Болжол менен кетебиз. Бир акчанын машинасы да. Көпчүлүк музыканттар келип, так басын айтпай ушинтип айтакчы. Бир унаанын акчалай каражаты деп жана байкасак, бул биздин коноктордон сурасак, музыкант коноктордон эфирден сырткары, бул мисалы музыкалык аспабым $7,000 деп дагы айта кетишет. Бул бир эмес, 2 унаанын дагы басы болуп кетиши мүмкүн. Жана сиздин тажрыйбаңызда эң кымбат музыкалык аспабыңыз кайсыл болду эле? Эң кымбат музыкалык аспабым ушу саксофон эле. Бирок барынча болуп келсе, аябай эле көп машина болуп кетет. Эмесе анда саксофон кандай үндөрдү чыгарат экендигин сиздин жардамыңыз менен билип алалы. Кайсы музыкалык чыгарманы бизге аткарып бересиз? Азыр джаз ойноп койсо, балким эл түшүнбөй калат. Азыр ойноп баштаганда эле элдер билет го дейм да. Макул анда. Чалуулар. Айдин мырза, айта кетиңизчи, каверлерге көз карашыңыз жана өзүңүз каверлерди көп эле ойнойсузбу? Кавер көз карашым жакшы эле, каверлерди ойнойм. Азыр жакын арада ошо кавер деп калдыңыз, ошо YouTube блогду ачып, ошо YouTube менен иштеп баштасамбы деген ойлор болуп турат. Жана келечекте өзүңүз кандай музыка, кандай жанрында ойногуңуз келет? Балким классика, балким заманбап алкагында ошол эле каверлер же болбосо өзүңүздүн композицияларыңызды балким пландар бар? Точно классика эмес го дейм, классикага. Ошо өзүмдүн чыгармамды жаратып, ушундай ошо жаңы элеки ойногон сыяктуу да эле бүт мындай ойноп баштаганда эле сиз угуп жүргөн эле музыка экен. Ошондой сыяктуу мындай көп жылга кала тургандай ушундай чыгарып,
мыган ниетим бар да. Жанр болсо в основном мындай попса, джаз аралашылган ушундай. Эң сонун. Эмесе буга чейин биз дагы улуттук аспаптардын кыскача үзүндүлөрүн сиздин жардамыңыз менен угуп алдык. Азыр болсо биздин видео форматында дагы Айдинден ушул биздин чыгармасын дагы өз талантын дагы көрүп алалы. Биздин байкашыбыз боюнча бул 14 жашыңызда тартылган видео экен. Кичинекей болгонуңузга карабай, ал убакытта деле бир нече музыкалык аспаптарды ойноп жүрүптүрсүз. Ошо 14 жашындагы тартылган видео экен. Бул ошо бул чыгарма мен конкурска, городской конкурска катышкам. Ошоктон биринчи местага ээ болгом. Ошо. Эң сонун. Жана айтыңызчы, ушул аспаптарга, албетте саксофон болобу, улуттук аспаптарга ээ болгондо, аларды ойноп жатканда, чет өлкөлөрдө иштегенге, ал жакта кандайдыр бир конкурстарга катышууга кандай мүмкүнчүлүк түзүлөт жана сиздин тажрыйбаңызда мындай учурлар болду беле? Мисалы иштесе, бирок негизи көп аспапты билсең, кандай айтат? Мындайча айтканда учурда калбайсың деп коет го. Мындай бүт жерде востребованный болуп турасың да. Бул аспаптардын аркылуу мисалы ошол Өзбекстанга чыгып келгем конкурс боюнча. Ошол бизде топ түзүлгөн, ошо 6-чы мектептин ичинде эле Ибарат деген топ түзүлүп. Аякта бирок мен чор ойноп, бирок көбүнчө урма аспапта отурчумун да, долбаста. Ошол да бир атам орто сахнада иштеп калды дебедим. Ошол долбаста иштеп ойноп жүргөндө ошол да мага өткөнбү, ошо көрүп атам ойноткан көрүп мен да кайталап ошентип мен да кызуум болуп башталып, ошентип мен долбаста ойноп калгам да. Ошентип ошо Өзбекстан, Казакстан, ошо Москва чыгып, ошо конкурстарга катышып,
биринчи месаларга ол баш байгге илинген учурларда болгон. Саксофон менен Казакстанга чыгып келдим, Москвага чыгып келдим. Жана айтыңызчы, бардык эле ушул музыканттар кандайдыр бир аспапта ойногон инсандар жакшырдайбы? Анткени мен билишим боюнча буга дагы өзгөчө дем алуу керек. Албетте, мисал келтирсек, бардык музыканттар билет болуш керек, диафрагма менен дем алуу деген дагы бир система бар, эреже. Эгерде ошол эле дем алууну ырчылар дагы колдонушат. Аябай жакшы суроо берип калдыңыз. Албетте, ошо ырчылар менен үйлөнмө аспапта ойногон духовиктер диафрагмасы бирдей иштейт да, баары ошой ичке алып, анан ошону түйүп пресс менен кайра чыгарат да, вокалда деле ошол менен чыгарат. Ошо баары эле ошо духовиктер ырдап коюшат. Бирок мындай уялышат да, башка элдерге көрсөткөнчү. Мындай үйдө отурганда, фортепиано алдында отурганда ар бир духовик ырдап неме кылышат да. Дал ушул уялчактардын бири Айдин деп айтсак болот. Жана биз эч музыкадан чектелбей, эч аспаптардан чектелбей сиздин гитара менен чогуу ырдаган видеоңуз дагы бар. Ушул видеого азыр биз чогуу назар салалы. Признайся, как опять ты посмела разогреть наши сердца. Попытайся помолчать. Я хочу в твое тело. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя. Из танца, из-под дождя ты посмела разогреть наши сердца. Остаться мне нельзя. Я хочу в наше лето. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя. Кыскача видеоңузду да көрүп алдык, аябай жакшы ырдайсыз. Жана айта кетиңизчи, оңойбу? Мисал келтирсек, буга чейин сиз айткандай эле аспапта эгерде практикаңыз бар болсо, өз тажрыйбаңыз бар болсо, ырдоого оңой болобу? Жакшы ырдайсыз деп аябай айттыңыз. Аябай жакшы ырдайт экенсиз. Азырынча. Мен негизи ошо кичинекей кезимде канча 4 жашымда дейм да, 4-классымда өзүм биринчи ырды жаттап барып ошо школдон ырдаганда атам көрүп калып, эми кызыгуу башталыптыр деп менен машыгып баштаган да. Анан бир учурда ошо мутация болуп баштайт го, переходной возраст деп коет го. Ошол кезде үнүм бузулуп, азыр эми восстанавливаться этип келатат, дагы өздөштүрүш керек дегендей. Кандай суроо болуп калды? Темадан кетип калдым. Оңойбу деген. Оңойбу деген суроо. Эгерде музыкалык аспаптарды ойносоңуз, кийинчерээк ырдоо жеңилирээк болот. Негизи ар бир музыкант ырдаганды билиш керек. Мисалы бизде музыкалык мектепте ошо Мукаш Абдыраев деп коеюнбу? Аякта сольфеджио деген сабак бар да. Сольфеджиодон ошо сольфеджио деген эмне бул ошо наука ырдоон үйрөтөт да. Кантип туура ырдаган, интервалдарды ошо деген ар бир музыкант ырдаганды билиш керек негизи. Өзүнүн ошо аспабында ойнотоо, кайра ошо оозу менен да ырдап
билиш керек да. Эң сонун. Жана келечекте өзүңүздүн пландарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Биздин билишибиз боюнча сиз дагы башка шаарга, Санкт-Петербург шаарына дагы окуганга план түзүп жатасыз. Азыркы учурда онлайн түрүндө окуп жатат экенсиз. Жана алдыда пландарыңыз балким ырдаганга, чоң сахнага чыкканга, кандайдыр бир өзгөчө дагы музыкалык аспаптарга ойногонго дагы пландарыңыз барбы? Деги эле толугу менен айтып кетиңиз. Албетте чоң сахнага бул ошо кичинекей кезимдеги телегим го дейм. Ата-энем ошо айтып жүрүп, анан негизи айтып коет балдар, ой, это менин мечта телегим депчи. А негизи бул ата-эне кичинекей кезинде айтып жүрөр, анан ошо өзүң мечтаң деп ойлоп калат экенсиң да. Ошо негизи баарыбыз эле ошо ата-эне эмнени айтса анан ошону деп жүрүп, анан ошол бир моментте өзүң мечтаң мындай болуп калат экен да. Албетте чоң сахнага чыгып, ошо дүйнөлүк музыканттарга окшоп эле, артисттерге окшоп гастролдоп, концерттер койгум келет, чоң сахналарда. Кайсы белгилүү музыкант менен ойногуңуз келет? Ал музыкант менен Stevie Wonder менен ойногум келет. Анын ырларын сүйөм. Мындай кечке кайталамада турат да, мен бир кечке 10 жолу, 100 жолу угуп берем да, тажабайсың да аданчы. Дагы ошол эле Земля, ветер, огонь деген топ бар, ал да Америкада. Ошо жакын арада буйруса, мен оюмча бир ошо 3 жыл, балким 22 жылда ошо творчество менен, ошо ыр жак менен иштеп баштайм дейм. Биз дагы сиздин ийгиликтериңиздерге күбө бололу. Алдыда окууңуз дагы бар экен, алдыда өз кыялдарыңыз, пландарды дагы ишке ашырыңыз деп айтмакчымын. Жана албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин Кыргызстандын башка өлкөлөрүнө желегин желбиреткен дагы учурлары көп болсун. Сизге ийгилик. Жана биздин эфирибиздин аяктаганына тилекке каршы бир аз эле убакыт калды. Биздин телекөрүүчүлөргө, кыргыз элине балким салам жолдоп айта турчу сөздөр бардыр, ошондуктан сизге эркин микрофон сунабыз. Баарыңыздарды келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен куттуктап кетейин демекчи. Ал эми Кыргызстандын келечеги зор да. Анткени бизге окшогон жаштар болсо, баары жакшы болот дейм да. Ошо. Чоң рахмат сизге, Айдин. Биздин телекөрүүчүлөргө айталып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Айдин Кылычбеков өз талантын көргөзүп, жана биринчи кезекте бир эле музыкалык аспапта эмес, бир нече болжол менен 10дон ашык деп айта аламын, музыкалык аспаптарды ойнойт экен. Ошондуктан чындыгында эле эгерде Айдин мырзага окшош бизде таланттуу, чыгармачыл адамдар көп болсо, албетте Кыргызстандын келечеги зор болушу ыктымал. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда конок катары Айдин Кылычбеков болду. Жана сиздердин кызматыңыздарда 2 саат бою Сезим Имамадиева мен Кел чай ичели теледолбоорун алып бардым. Жана эгерде бизди сиздер Кел чай ичели теледолбоорун өз эфирде көргүңүздөр келсе, таңкы 8ден 10го чейин, дал дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин сиздер үчүн любимый HD телеканалында түз эфир алкагында иштейбиз. Эгерде бизди кайталоо түрүндө көргүңүздөр келсе, Cinemax аттуу телеканалында бизди көрө аласыздар. Биздин социалдык тармактарга да катталганды эч унутпаңыздар. Instagram, андан тышкары Facebook социалдык тармактарга катталыңыздар. LTV Чекит KG жана Cinemax Чекит HD деп бизди таба аласыздар. Ой пикирлериңиздерди, комментарийлериңиздерди же болбосо Айдин мырзадай биздин өзгөчө конокторубуздарды көрүңүздөр келсе, 0508 400 100 номерине бизге WhatsApp же SMS аркылуу өз комментарийлериңиздерди жазсаңыздар болот. Жана андан тышкары биз эскерте кетели, ар эфир сайын биз сиздердин билдирүүңүздөрдү кабыл алабыз. Эгерде жакын адамыңыздын туулган күнү же кандайдыр бир өзгөчө майрамы болуп жатса дагы бизге дал ушул 0508 400 100 номерине өз куттуктоочу сөздөрүңүздөрдү же болбосо өзүңүздөрдүн саламдарыңыздарды дагы жөнөтсөңүздөр болот. Жана биз өз өнөктөштөрүбүздөн дагы сиздерге өзүбүздүн белектерибизди карабыз. Ошондуктан эч бизден алыстабай, дал дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин биз менен чогулуңуздар. Кызыктуу рубрикаларыбыз, пайдалуу лайфхактарыбыз жана өзгөчө конокторубуз дал сиздер үчүн эмесе күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан амандашканча.